Менин бир эки сунуштарым бар. Урматтуу президенттин өкүлү, кээ бирлерин жазып алсаңыз. Билим берүү министрлиги Камил Капашевич министрликке келгенде айткан. Биз мектептеги жана бала бакчалардагы элден ата энесинен чогулткан акчаларды токтотобуз деп. Бул боюнча президент да тапшырма берген. Бирок кантип токтотот? Эгерде бала бакчаларга тазалыгына жана охранасына жана башка санитар жактан баардык жактарына акча бөлүнбөсө. Азыркы күндө ошолор ата энелерден, ар бир ата энелерден 200 сомдон 300 сомдон чогултуп, өздөрүнүн керектери үчүн ошолор жабып жатат да. Бала бакчаларда, мисалы, Ош шаар боюнча айтсам. Ошондуктан биз мамлекет акча бөлүп беришибиз керек. Жергиликтүү бийликтер да бөлүп бере албайт экен. Өздөрүнүн казынасы бюджет тартышына байланыштуу. Ошондуктан урматтуу Алмазбек Жанатович, ошону сиз жазып алсаңыз. Ош шаарында өзүңүз билесиз, билим берүүнүн жүзү болгон Гароно. Өзүнүн имараты өрттөнүп, жарымы ошол жерде отурат, жарымы шаардык архитектуранын имаратында отурат да. Өздөрүнүн бир имараты да жок. Гарононун ошого бир жакшы имарат салыш керек. Жана ошондой эле шаар боюнча бала бакча, мектептерди көзөмөлдөй турган орган. Жана Ош шаарында бала бакчаларда чындыгында жылына 35 миллион болсо, ошол ата энелерден акча чогултпайбыз деген сөздөр болуп жатат. Кайрылуулар болуп жатат. Ошону чечип берели. Жергиликтүү бюджеттен чечилбесе, биз республикалык бюджеттен чечип беришибиз керек. Бала бакчаларда иштеген медайындарга 0,5 ставка менен иштейт 5 миң 6 миң айлык алат экен. Бул эми Кыргызстан боюнча. Ошо эмне үчүн толук бир ставка иштебейт? Абетке чейин иштейт экен, абеттен кетип калат экен. Абеттен балдар жыгылып түшсө же ооруп калса ким карайт? Ошону толук камсыз кылыш керек жана айлыктарын көтөрүп бериш керек. Андай кылбасак, биздин келечектеги балдарыбыз кандай болот келечеги? Жана ошондой эле мектептин директорлору жана ошондой эле завучтар боюнча айлык акыларын көтөрүшүбүз керек. Кээ бир мугалимдер мектептин директорлоруна караганда 2 эсе көп айлык алат экен. Алар деле эртең менен барат, кечке чейин иштейт. Балдарды карайт, коопсуздугун башка жагын бүт баарын карашат. Уюштуу иштерин кылышат. Ошондо эске алып койсоңуз, Алмазбек Жанатович. Айлык боюнча, Кыргызстан боюнча мектептин директорлору жана завучтары боюнча. Жылуу тамак берүү боюнча Ош шаарында номер 50 Нышанов мектебине ушунга чейин берилбей келет. Биздин билим берүү министрлиги ушу карап берип калыптыр да. Ошону эске алып койсоңуз. Протокол тапшырма берип койсоңуз, бардык